Кореядан келген унаалардын же бир жагында урулган жери болот, же пробеги көп болот, же утопленник болот. Ушул 3 минустан бирөөсү болгон үчүн ал жактан арзаныраак сатып алышат. Демек, азыркы Алладан коркпогон кээ бирки адамдардын жаңы махинациясы чыгып калыптыр. Карагыла, сайтка урат, сайттан пробеги мисалы дата вывоза 128 000 километр чыгып аткан болсо, бул 23-жылы. Таблодо 133 кылып ошого түрүп коет. 133. Совпадение болтат, мына баары эле таза эле пробеги оригинал деп коет. Бирок 2 жылдан бери 5000 километр жүрдү деген вопрос болду. На самом деле бул унада мына 185 000 малда 95 түргөн, андан бери 90 000 километр түрүп койгон. 133 бул машина 220 000 километрдей чакырым баскан. Ошонун эсебинен азыр гибридде проблема чыгып атат. Айтайын дегеним, этият болгула, ошолорду эсепке алып, мисалы 3 минустан азыркы биз айткан бирөөсү деле болбосо, значит ал машина таза машина, аукциондо ойнолгон машина болот. Бирок аукциондо ойнолбосо, билсеңер болот, что 1 минусу бар ошо 3 минустан.